Bismillahirrahmanirrahim. Сиздерде да ушундай ойлор болобу? Бир нерсе кылайын десеңиздер дароо эле эл эмне дейт, башкалар кандай карайт деген ойлор келет. Мурун менде да ушундай болчу. Бирок азыр мен бир нерсени так билем. Эл эмне десе десин, мен өзүмө жакканды гана жасайм. Бүгүн биз элдин сөзүнө кантип эркин болуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Мен 13 туугандын арасында өсүп көптөгөн пикирлерди угуп такшалдым. Турмуштун өйдө төмөнүн көргөндө түшүндүм. Сен канчалык жакшы болсоң да баары бир элге жакпайсың. Ошондуктан мен өзүмдү кыйнап башкаларга жагынууга аракет кылууну токтоттум. Мен унчукпай койсом аны менин алсыздыгым деп ойлошот. Бирок бул менин ички тынчтыгымдын тандагандыгым. Элдин ою бул алардын көйгөрү. Ал эми менин жашоом бул менин тандоом. Апам ар дайым өзүңдүн жүрөгүңдү угак деп айтат. Ал киши канчалаган кыйынчылыктарды көрбөсүн ички бекемдигин жоготкон жок. Мен апамдын атын өчүрбөй анын тарыхын жазып жатканда кээ бирөөлөр мунун эмне кереги бар деп шылдыңдап күлүмүш болду. Бирок мага бул жагат. Бул менин жүрөгүмдүн каалоосу. Мына ушул менин бактым. Замандашым, сизге да бирөө айтарым. Кимдир бирөөнүн ою үчүн өз кыялыңыздан баш тартпаңыз. Видео тартыңыз келеби тартыңыз, бизнес баштагыңыз келеби баштаңыз, бийлегиңиз келеби ырдагыңыз келсе аны да жасап көрүңүз. Сиз өзүңүзгө жаккан нерсени жасап жатканда гана бактылуу болосуз. Сиздин жүрөк ачкычыңыз бул сиздин өзүңүзгө болгон ишенимиңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: эгер Аллахтын ыраазылыгы үчүн ишиңди кылсаң, элдин сөзүнөн Аллах өзү сени коргоп коет. Аллахтын ыраазылыгын көздөп, адамдардын наразылыгына кайыл болгон адамды Аллах алардын жамандыгынан коргойт. Тирмизи. Ошондуктан мен эл эмне дейт, эмне деп айтат, кандай карайт эмес, жүрөгүм эмне дейт, жараткан кандай карайт деп жашайм. Эң башкысы ичибиз таза, ниетибиз түз болсун. Сиз үчүн элдин ою маанилүүбү же өзүңүздүн каалооңузбу? Комментарийге ачык жазыңыз. Келгиле ой бөлүшөлү. Мен баарын окуйм, бирок өзүмө жакканды кыла берем. Каналыма жазсаңыз, лайктан баса кетиңиздер.